Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун маселесин кароону күн тартибине киргизүү сунушталды. Эмнегедир бул боюнча депутаттар үн катып отурганда, Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жана Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбек Шыкмаматов Жапаровдун 11-түргү абагына камалганы туура эмес болгонун, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына которуу керектигин айтышты. Мындан тышкары Жапаровдун жубайы ушул күнгө чейин жол албай жаткандыгын билдиришти. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Садыр Жапаров парламенттин мурдагы депутаты болгонун, анын ишине кайдыгер кароо туура эместигин айтты. Бирөөнү коргоп, бирөөнү жактап чыккан жерим жок. Бирок мен бир нерсе акыйкат үчүн айтып коеюн. 3-чү создук депутат болгон Садыр Нуркожоевич, 5-чи создун депутаты болгон. 3-чү создун депутаты бул партиялык тизме менен келген эмес депутаттар. Булар одномандатный округтан келген депутаттар. Бир округтан 40 000 шайлоочу бар эле округта. Кийин комитеттин төрагасы болгон. Кандайдыр бир болсо дагы мамлекеттик сырлар бар. Ушул мамлекеттик сырларды окуп жүргөн. Анан кийин сот ушу ГКМБнын СИЗОсуна аңктап камаса болот эле. Бирок сот СИЗО 1ге аныктаган бул туура эмес. Макул. Балким анын күнөөлөрү бар, балким. Бирок биз бул жерде бардыбыз депутаттарбыз. Кандай болсо дагы мамлекет тарабынан, сот тарабынан, тергөө тарабынан мамлекеттик ишмер кандай болсо дагы элдин добушу менен келген депутат болгон. Ошон үчүн мамиле туура болуш керек деп эсептейм. Туура болуш керек. Ар кандай жагдай болуп калышы мүмкүн. Ал жерде бирге отургузуп, башка кылмышкерлер менен кандай биз билбейбиз жагдай болуп калганын. Бирок бул жерде мамлекет тарабынан мамилени айтып аткан келет. Мамилени туура кылыш керек. Мына массалык маалымат каражаттарында, интернет булактарында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 5-чи чакырылышынын депутаты абактагы Садыр Жапаровдун денеси канга боелуп жаткан сүрөтү боюнча коомчулукта катуу дүрбөлөң жүрүп атат. Адвокаты, кирип чыккан адвокаты айтып атат, анын өмүрүнө коркунуч бар деп. Жубайы мени киргизбей атат деп айтып атат. Бирок кечээ дагы бир видео версиясы чыкты, ал өзү ошо ГСИНдин жанындагы кызматкерлеринин жанында сүйлөп атат. Менин эч кандай доом жок, өзүмдү өзүм шоковый абалда кол салдым деп. Бирок ага карабай коомчулукта баары бир ишенбөөчүлүк, кандайдыр бир шектүүлөр жаралып атат. Эмне себептен жубайын келинчегин киргизбейт? Эмне себептен кирип чыккан адвокаты менин өмүрүмө коркунуч бар деп айтып атат? Ошондуктан, урматтуу депутаттар, туура түшүнгүлө. Биз коомдо болуп аткан ар бир дүрбөлөң, ар бир көйгөйгө реакция кылышыбыз керек. Мына ушул жерден ар кандай маселелерге көңүл буруп атпайбызбы? Ошондуктан, урматтуу Чыныбакович, сиз өзүңүздүн укугуңуздан пайдаланып, керек болсо ар бир фракциядан бирден депутат, омбудсменди кошуп кирип чыгалы. Ошондо бул маселеге чекит коюлат. Болбосо сиз өзүңүздүн укугуңуздан пайдаланып, ГСИНге ушул иш-чараны уюштурууга тапшырма бериңиз. Же болбосо ГСИНдин төрагасын чакырып суроолорду берип угалы. Бул дүрбөлөңдү жөнгө салалы да.